Ош технологиялык университетинде Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын өкүлдөрү жана Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы өкүлдөрүнөн турган мониторингдик миссиянын жолугушуусу болуп өттү. Делегацияны университеттин жетекчилиги тосуп алып, окуу жайдын билим берүү, илимий жана инновациялык багыттагы жетишкендиктери менен тааныштырды. Жолугушууда Проон тарабынан ишке ашырылган долбоорлордун натыйжалары, алардын билим берүү сапатын жогорулатууга жана университеттин материалдык техникалык базасын чыңдоого кошкон салымы талкууланды. Өзгөчө көңүл окуу процессин санариптештирүүгө, заманбап технологияларды киргизүүгө жана студенттердин практикалык көндүмдөрүн өнүктүрүүгө бурулду. Андан соң коноктор окуу корпустарын, заманбап лабораторияларды, компьютердик класстарды жана эл аралык долбоорлордун алкагында алынган техникалык жабдууларды көрүп чыгышты. Ошондой эле финансылык сабаттуулук долбоорунун ишмердүүлүгү менен таанышып, анын жаштардын жана калктын финансылык билим деңгээлин жогорулатуудагы ролуна жогору баа беришти. У нас никаких замечаний нет. Вообще мне это очень понравилось. Мне кажется, что от сотрудничества университет, естественно, выигрывает. Мы тоже. Мы рады, так сказать, инвестировать в молодежь Кыргызстана и, в частности, Оша. Мне кажется, открываются новые перспективы, потому что поставлены новые задачи в области искусственного интеллекта, внедрения информационно-коммуникационных технологий. Это, по-моему, очень перспективно. С учетом профиля университета этого очень не хватало, и поэтому мы очень рады, что мы смогли помочь университету. Мониторингдик миссиянын өкүлдөрү берилген жабдуулар максаттуу пайдаланылып жатканын белгилеп, алардын билим берүү процессинин сапатын жогорулатууга жана студенттердин практикалык даярдыгын чыңдоого кошкон салымын жогору баалашты. Мы видим, что студенты очень увлечены, что им это интересно, и что они, так сказать, участвуют в конкурсах. Вопрос, что дальше? Ну, логически, что дальше должно быть последовать какое-то обучение, ну, не обучение, вернее, а устройство на работу в соответствующих компаниях, да, так сказать, в структурах, которые связаны с IT-технологиями. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар билим берүү тармагындагы кызматташтыкты мындан ары кеңейтүү, жаңы эл аралык долбоорлорду ишке ашыруу жана инновациялык демилгелерди колдоо боюнча пикир алмашып, өз ара кызматташтыкты бекемдөөгө кызыктар экендиктерин билдиришти. Мы пытаемся понять, да, вот какие перспективы у этих людей, потому что, в общем-то, подготовленная здесь молодежь, и еще, соответственно, в Бишкеке, в техническом университете, они могут создать обеспечить новый качественный рывок вперед в новых секторах экономики Кыргызстана, что нам, как России, очень важно. Мы, в общем-то, идем параллельными курсами и очень надеемся на сотрудничество с вами для того, чтобы, так сказать, развивать наше общее, на самом деле, пространство евразийское экономическое. Вот, поэтому мы очень надеемся на то, что студенты, выпускники вуза в дальнейшем смогут найти применение своих знаний на нашем общем рынке, на самом деле.